Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Назарыңыздарда Сулайман Рыспаевдин «Кайрадан гүл ачкан Аниюз. Эгиз кыздардын махабаты» аттуу повести окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Амангелдинин кыялында дайыма шаардын кооз көчөлөрү, музейлери, имараттары, анан да айдай сулуу апакай жүздүү кыздары турар эле да. Шаарың жана шаарыңдын кыздары ал ойлогондой эле экен. Ошол ою менен борбор шаардын көчөлөрүнөн дал өзүнүн кыялындагыдай бир ажайып сулуу кызды, өзүнүн тунук тун сүйүүсүн издегендей, Төкөлдөштүн сайынын жээк көчөсүндө нан салган кооз баштыгын көтөрүп, айлананы элеңдеп карап, көз кырын ары бери өткөн кыздардан албай келатты. Келатса, бет алдында кыялында көптөн бери издеген айпериси өзүн эзелтен бери тааныган адамындай көзүн албай тиктеп келатты. Ошол пери да дал өзү сымал турмуштан туткай издеп, жалгыздыктан жадап, түгөй издеп келаткандай жана анысын бет алдынан азыр тапкандай, Амангелдиден көз албай келатты негедир. Балким жөн гана карап келаткандыр. Жигитке кыздын көз карашы дал ошентип туюлгандыр. Алар жандашып өтүп да кетишти. Амангелди мококтук кылды. Кызды токтотуп бир нерсе сурагысы келип, таанышкысы келген ниетинде анын эрки жетпедиби же уяты мүмкүндүк бербедиби, кайсы бир күч өтүп барып кайта артына кайрылтты. Узай берген кыз дагы артына бурула карап өттү. Ошондо кыз өзү да уяла түштүбү, көздөрү күлмүң этип, ууртунан уяң жылмаюу көрүндү да алыстап кетти. Амангелди ордунда таштай катып, кыз кеткен тарапка көпкө карап турду. Анан артынан ээрчип келип, бирок көчөлөрдүн кесилишиндеги жер алдынан өтүүчү жолдон адашып калды. Бир канча убарасы текке кетти. Убактылуу жалдап алышкан батирине келсе, курсташы Алик менен Кубаныч шорпосун бая эле бышырып алып күтүп отурушуптур. Ой, сага бир бале болдубу деп милицияга билдирүү бермекке жөнөгөнү калбадым беле, деди оюнчунун аралаштыра Алик. Амангелди жанагы дели өргөн көңүлү ордуна келе албай, жүрөгү дале түрсүлт катып турган болчу. Мунуңдун адашкан түрү жок, көңүлү көтөрүлүп турат. Көчөдөн шаардын сулуу кыздарынан кармап алып таанышып жүргөн кебетеси бар, деп карс-карс күлдү Кубаныч. Балким. Андай кылса туура кылат. Сүйүү адамга чоң күч берет, канат бүтүрөт, дешкен улуу адамдар. Балким чын эле ошондой болуп, Назим Хикметтин Фархатындай Ширин үчүн темир тоону көзөп өтүп, эртеңки экзаменден 5 алып окууга өтүп кеткиң бардыр. Ошону айтып, Алик Амангелдини кубаттап, далысынан таптады. Кубаныч да ага кошула, көңүлүн көтөрүп, кат-кырыкты салды. Балианда, болсун, андай болсо шаардын бүткүл сулуу кыздарын тандап туруп алдынан чубатайын. Булардын мындай тамашалары Амангелдиге жагып жакпай, башка сөзгө буруп кутулду. Анткени чын чычалайт, калп камырабайт дегендей, булардын айтканынын жөнү бар да. Чын эле ошого окшош окуя башталып жаткансыйт. Тилегени келип, айылдан атайы келген мээнети кайтса гана. Ансыз деле мектепти бүткөнүнө 2-3 жыл болсо да, айылда жалгыз апасын кыя албай жүрүп, эми гана шаарга келип отурбайбы? Аракет кылсаң берекет дегендей, сынактарга жакшылап даярданса, окууга илинип калар. Тиги жолдоштор айткандай, шаардын бир сулуусу кабылып калса да ажап эместир. Эмне болгон күндө да жанагы кыздын артынан ээрчип барып, таппай калганы намысына тийди. Десең. Эртесиндеги экзаменди Амангелди жакшы тапшырып чыкты. Анын артынан Алик менен Кубаныч да кирип көңүлдүү чыгышты.
бири-бирин ийгиликтер менен куттукташып, университеттин артындагы бак ичинде отурушту да, ысыктын күчүн ичтен кубалайлы деп Алик менен Кубаныч жакшы баалардын урматына муздак пиводон ичүүнү сунушташты. Колуна кола кармаган Амангелди үйгө барып эс алам деп тигилерден бөлүнгүсү келди. Оюнда кечээки жерге барып, баягы шаардык кыздын жолун күтүү эле. Кетейин, деди да, жолдоштору менен кош айтышып, Амангелди шаша жөнөдү. Дагы да кечээги жерге келип, төбөдөн от жаккан августтун ысыгынан калкаланып, жол жээгиндеги жалгыз түп алма бактын түбүнө далдаланды. Кыялында кечээки кыз азыр эле алдына чыга калчудай өңдөнөт. Бирок күттүрөт. Мейли, 100 жыл бою күтүүгө да кайыл. Кете берейин дейт, бир күч кетирбейт. Балким ал кызга Амангелдинин түк кереги жоктур. Эгер кокус азыр анын алдынан чыкса, кайрылып карап койбой өтүп кетсечи, бир ооз сөзүн укпай кагып коюп кете берсечи. Эмне болсо да болору болсун. Балким ал кыз азыр сүйгөн жигити менен колтукташып жанынан өтүп баратса да, өзүн күтүп турган бул айылдык жигитти шылдыңдап күлүп койсо да кайыл. Анда балким жакшы болмоктур. Күткөнүмдү түккө санабай, мени шылдыңдай караган кызды мен дагы шылдыңдап коюуга кудуретим жетет. Бул эч кандай сүйүү же сагынуу эмес, жөн гана көңүл көтөрүү же убакыт өткөрүү деп басып кете берем мен дагы, дейт ичинен. Эрдин кесетиштеген Амангелди кур кыялында. Эгер андай болсо, анда эмне үчүн көңүлүмдү азгырып, мени көпкө көзүңдү айырбай карадың? Эмне үчүн жанымдан өтүп баратып, жүрөгүмдү жаралап, ууртуңдан жылмайдың? Эмне үчүн тээ алыстан кайра кайрылып карап, мени азапка салып коюп кете бердиң? Эмне үчүн? Иши кылса, ал татынакай шаардык кыз кандай күндө да жанынан дагы бир ирет өтүп койсо болгону, дагы бир ирет көрүнүп койсо болгону. Анан карабай кетип калса да мейли. Ошондой ойлор басып, көздөрү күлүңдөп, ууртунда уяң жылмаюу уялаган татынакай Айпери сулуунун элеси кетпей койду. Кийген кийимине окшоштуруп, бир канча кыздардын артынан көздөрү менен ээрчип турган ордунда кете албай, кантип кечкиргенин байкабай калды. Кандай эле көйнөгүң, кандай эле көздөрүң, кандай эле күлгөнүң. Ал күнү ошентип кечкиргизди. Уус сүйүүгө жүрөгү жаңы толгон жигиттей, сөздөрү бышкан ашыгын заргып күтүп жол караган кадыр эсе ашыктай болуп, бирок белгисиз сулуу кыз менен таанышкысы келип, издеп күтүп жолун акмалап, куру бекер жүргөнүнө намыстанып, өзүнөн өзү уялды. Мунумду тигилер билсе, эмне деп ойлошот? Апенди деп шылдыңдашар, деди оюнда. Арадан бир канча күн өтүп, экзамендери да аяктады. Экзамен алардын кыялындагыдай аяктап, жолдоштору Кубаныч, Алик болуп, үчөө тең сырттан окуу бөлүмүнө өтүштү да, айылдарына кетүүгө камданышты. Кетээр күнү Амангелди баягы төкөлдөштүн сайына дагы да келип, белгисиз сулуу кыздын өтөр жолунан күтүп жолуктура албай көпкө убара тартты. Анан жерде жаткан консерванын капкагын алып, баягы көлөкөлөп турган алманын сөңгөгүнө август 1990 деп оюп жазды да, үйдү көздөй бутун бош шилтеди. Амангелди Токтогулдун машина жетпеген алыскы Таалга деген чакан айылында жашай турган. Мектепти бүтүргөнүнө 2 жылча болгону менен окууга барууга шарты жок. Айылда карыган энесин каралап жүрөт. Эжеси менен карындашынан башка жалгыз эркек бала болгондуктан баардык жоопкерчиликти өз мойнуна алып, апасынын жанынан чыккысы келбейт. Атам болгондо элдин балдары катары шаарда окубайт белем деп арман кылган. Өзүнүн классташтары окуса, окубаса деле тигинтип борбордо тайрактап жүрүшпөйбү? Эмне, ошолорчо жок беле? Ооба, азыр ошолорчо жок болуп калды. Бирок мектептин
дурус бүткөнүн эске алып, энесинин кийлигишүүсү менен мектеп директору мугалим кылып алган. Үйрөнчүк болуп тарых сабагынан берип жүрдү. Акырындап көнүп, дурус эле иштеп бараткандай. Анан минтип окууга сырттан болсо да өтүп келип, кайрадан мугалим деген уланта баштады. Бир жагынан жакшы эле болгонсуду. Анткени баягыдай каалаганын кылып, көккө чийт түкүрүп жашоочу совет заманы жок. Эгемендик дегенибиз менен айыл жеринде эл каржалып эле жашап жаткан убакта. Ошон үчүн студенттер эле жатаканада жыргап жашап жатыптырбы? Бир колу менен базарда иштеп, бир колу менен китеп көтөргөн студенттен кандай адис чыкмак эле, деп директору да кубаттап койду Амангелдини. Атасынын көзү өтүп кеткенден бери энеси да кулагынын кужурун алып, үйлөнүүсү тууралуу камылга көрүп келет. Амангелдинин болсо азырынча үйлөнүү менен ою жок. Жеңелеринин сөзү менен айтканда, бойдокчулуктун заманын сүрүп жүргөн маалы. Турмушка чыккан эжеси сыртынан көз салып, карындашы чай пайын кайнатып берип, энесинин кыйналган деле түрү жок. Антсе да, эне деген эне да, уулунун эртерээк үйлүү жайлуу болуп, эл катары түтүн булатуусун күтүп келет. Арадан 2 ай бат эле өтүп, кайрадан күз келип, күзгү сессия маалы болуп калды. Амангелди мектебинен уруксаат сурап алды да Бишкекке жөнөдү. Айда жылда 1-2 ирет келип, сырттан окуган айылдык жигитке шаар улам келген сайын башкача көрүнгөндөй боло берди. Көптөн бери күткөн сессиясына келип, бир жагынан окуйун деген эргүү жүзүн нурдантып турганы менен, экинчи жагынан эч качан буга чейин көрө элек, биле элек бир сезим жүрөгүн ээлеп алганын сезет. Бейтааныш шаардык кыз бир көрүнгөн боюнча кайра көрүнбөй коюп, эсин оодарып келет. Жок дегенде кайра бир ирет жолугуп, таанышкан болсо кандай болот эле? Ким билет? Баягы жолдоштору Алик менен Кубаныч да сессияга келишип, үчөө жалдап алган батиринен табышкан. Амангелди сессиясы ойдогудай, көңүлү ачык, жолдошторуна кандай гана бактылуу көрүнгөнү менен ичинен сызып, көңүлү башкада. Кимдин кайгысы менен кимдин иши бар? Көкүрөгүндө эч кимге айтпас сыры күндөн күнгө жанын жай алдырбай, тынычтык бербей, алдамчы кыялдарга жетеленди Амангелди. Ал алдамчы кыялдары аны далай жолу бактылуу кылып, далай ирет азапка сала берди. Энесине да мерезденип, дитин коюп чечилип сүйлөбөй, далай ирет ал деген айылдык кыздарга бой салбай жүрүп, мына эми минтип кең шаарда жалгызсырап, өзүнүн гана тумандуу, азаптуу дүйнөсүндө туткундалып олтурат. Ошо Айперини эми көрбөй койсо эмне болмок? Бир көргөн сулууга мынча жетеленип, ага неге мынча түшүп калды экен? Ким билет? Балким Амангелди көңүлүнүн түпкүрүндөгү телегей төп келишкен идеал адамына окшоштургандыр ошол бийкечти. Анын алманын сабагындай моюну, толукшаган жаштыгы, нурданган жүзү, сүйүү ойноп, от жанган, бир ирет көргөндө бүт денесине чагылгандай өрт чачып кеткен, жүрөк илдетине шыпа боло тургандай күлүң эткен көзү, сымбаттуу тулкусу аны арбап албадыбы? Ал дал ошондой перизатка биротоло сыйкырланып албадыбы? Эми андан эч качан кайта турган эместей. Жашоо өмүр кечирүү менен чектелбейт, деп күбүрөнөт ал ичинен кайталап. Жашоо деген бул бизге чейин адамзат басып келген ыйык жолду үзбөй улантып, аны өзүңдөн кийинкиге татыктуу өткөрүп берүү. Жалгыз менин өмүрүмдүн татыктуу өтүүсү да ошол миллиондогон адамзаттын жашоосунун татыктуу өтүүсүнө аралашып, аны улантып жана толуктап турат. Ошондуктан менин бейтааныш апакайым, мен сени мындан кийин ушинтип атайын. Апакайым дейин. Өмүрүмдүн бөксө жерин сенин сүйүүң менен толуктамакка сага кол создум. Карачы, кандай азап мен үчүн. Менсиз деле сен балким үйүңдө көңүлдүү, бактылуу отургандырсың.
Мен мусапыр өңдөнүп, жер кесип калдым сени издеп. О, апакайым. Ары бери карагыча сессияда бүтүп, бейтаныш кызга жолуга албастан Амангелди айылына кетти. Айылына келип, мектептеги сабактарын баштады. Күндөлүк түйшүккө кайрадан малынган күндөр өтүп жатты. Амангелди деги Бишкектен көргөн Айпери кызды эсинен чыгара турган эмес. Тескерисинче ал кыз мунун эсинен чыга турган эмес. Кээде өзүн өзү тааныбай бараткансып, мен киммин? Мен эмне кылып жүрөм? Кайдамын? Деп өзүн өзү издейт. Өзүн өзү адабият сабагында өтүп жаткан каармандарынын арасынан издейт. Улуу акын Пушкин өзүнүн Онегинин атагандай ата мекендик сүйүүнүн майыбындай сезип, алдыдагы белгисиз күндөрдөн үмүттөнүп, ошол үмүт менен гана жашап, жаш жүрөгүнүн айыкпаган дартын дарылап, атын билбеген апакайына болгон уус сүйүүсү тепкен жүзү күнгө бышкан күзгү кызыл жалбырактай албырат. Күзгү алмалар да бышып төгүлүп жатты. Көктө желесин кенен тартып, каркыра турналар курактап, кайдадыр учуп кетип жатышты. Сүт аккана кусалуу жалгыз обонун кайталап, бетме бет өйүздөгү дүпүйгөн мазар булактын токоюнда түнү бою сыздап муңканат. Атын биле албай келген апакайын Айперисин ойлонуп, Амангелдинин жан дүйнөсү да жалгызсырайт. Кыялында ошол белгисиз апакайы менен сүйлөшө берет. Деги сен кимсиң, мени мынча сагынткан? Деги сен кандай адамсың, мени мынча азапка салган? Балким мен дагы сени азапка салып коюп көрүнбөй мында жүрөмбү? Эгер эле андай болсо, сен мен үчүн мынчалык сар санаага батпа. Мен сага өзүм эле барам. Ошондо баягы жерден баягынтип жолугалы. О, апакайым. Мен сени унутканым жок. Баягыда артыңдан эле баратып таппай калбадымбы? Эми жолуксаң, сени менен сөзсүз таанышам. Сенин жигитиң болсочу? Мени карабай басып кетсеңчи? Ушинтет да ою туңгуюкка кептелет. Бир кезде эсине келгенде гана же сабакта отурганын билет, же үйүндө чай чынысын кармаган боюнча телмирип отурган болот. Ошентип жүргөн кезинде тагдырдын буйругу болуп, мектеп директору Амангелдини билимин өркүндөтүү курсуна Бишкек шаарына жөнөтүп калды. Анын көктөн күткөнү жерден табылды. Анын тилегени да ушул эле. Бишкекке келип, баягы батиринен кайрадан орун алды. Биринчи күндүн эртеси сабактан чыккан соң бир белгисиз үмүт шаштырып, төкөлдөштөн сайын көздөй жөнөдү. Көзгө тааныш, төкөлдөштөн сайын бойлогон таштуу жол, көзгө тааныш үйлөр. Коңур күз бул жерде дагы эле жылуу. Шаардык жаштар жеңил кийинишип, жай күнүндөй жайдары, кийимдери күздүн кызыл-тазыл жалбырактары түстөнүп, көчөнүн ажарын ачат. Айрыкча өзү курдуу же өзүнөн кичүү жаштар мына азыр көтөрүлүп уча турган куштар кебетеленип, канаттарын күүлөп тургандай. Басканы жеңил, күлкүсү шаңдуу, жүздөрү жайдары, өзүнүн жаштыгы үчүн бактылуудай туюлушат. Ооба да, 20 жаш дегениң өмүрдүн көктөмү да, ал адам өмүрүнүн жаңы гана башталышы да. 20 жаш жылгада аккан булак деген ошондон да. Ошентип кыялында да өзүнүн Айперисин 1000 ирет көз алдына алып келип, баягы өзү менен сырдаш муңдаш өңдөнгөн жалгыз түп алманын түбүндө турду. Анын кандайдыр бир күч бүткүл денесин зырп эттирип, жүрөгү жарылчудай түрсүлдөп, көздөрүнө бир нур жарк эте түшкөндөй болду. Бет маңдайында бейкапар жер тиктеп келаткан тааныш жүздү көрдү. Амангелди ошол замат эсин жыйнап алдынан чыга калган таалайына апкаарыганынан толкундап, бирок баары бир эркин жыйнап, ал экөө эчактан берки таанышынан бетер астынан утурлай басты. Кыз аны бир карап алып, тийиштик кылып жаткан адепсиз бозойдун жолунан качып четтей берди. «Чоң кыз, бир азга токтоңузчу», деди
күйүккөнсүп аптыккан Амангелди. Сиз мени тааныбай жатасызбы? Кыз четтеп өтө берип, билегинен кармай калган жигиттен колун тартты. Ошенткени менен билегине жармашкан жигиттин шок колунан бошоно албай, бирок ошол оттой ысык манжалардын негедир тогуруп жаткандай титиреши анын өзүнүн да текеберленүүсүн унуткарып, көздөрү аргасыз жигитке кадалды. Анын бул карашы жигиттин жүзүнөн тааныш жүздү издетти. Керимсел делбиреткен бирин серин капкара чачтары ойногон жазы маңдайынан, сүйүүгө жана бакытка мелт калп боло калган бакырайган балалык кара көздөрү жигиттин жүзүнөн да, көзүнөн да тааныш элести таппады. Таппаганынан кайрадан уулак болуп, колун бошотуп кетүүгө камынды. Байке, колумду кое бериңизчи. Чын эле, мени тааныбадыңызбы? А мен сизди эч жерден көргөн эмесмин. Тамашаңызды коюңузчу. Эч кандай тамашасы жок. Мен сиз ойлогондой бал тилдүү адепсиздерден эмесмин. Чынымды айтсам, мен сиздин элесиңизди канчадан бери жер үстүнөн сыйпалап таппай. Кыз ыңгайсыз, муңайым тиктеп, унчукпай калды. Амангелди аптыгып, тамагы буулуп, өз оюн айтып кала албай алдастады. Бир аз болсо да кулак салыңызчы сөзүмө. Деги эмне дейсиз, айтпайсызбы? Таанышып алалы. Атыңыз ким? Менин атым Амангелди, деди ал энтигип. Кыз назик, жумшак гана атын айтты. Нази менин атым. Ушул тарапта турасызбы? Деди Амангелди башын өйдө жака ийкеп. Ооба, ушул жакта жашайм. Кое бериңизчи эми. Амангелди кыздын ким экенин билгени менен өз атын айтып тааныша албай калды. Атын уккан соң жетериме жеттим дегенсип денеси бошоп, кыздын колун бошотту. Кыз артына карабай кете берди. Нази, уксам деп көңүлү көксөгөн, жүрөгү эңсеген ысым. Нази, кандай гана жүрөккө жагымдуу, кулакка жумшак ысым. Нази, ушул атты билсем деп канча убакыттан бери тынчтыгынан безип, эңсеп келди эле. О, бул кандай гана бакыт. Кебездей жумшак, апакай билектин табы Амангелдинин алаканын көпкө жылытып тургансыды. Нази колун бошотуп алган соң куштай учуп, шыпылдай басып кете берди. Ал кыз Амангелди кыялдангандай көздөрүн күлүңдөтүп, ууртунан уяң жылмаюу ойноп, кайрылып карабады. Шалдайып, ыза болуп турду Амангелди. Таш жолдон күчүн чыгаргансып, шашып кетип баратты кыз. Жигит анын артынан калбай, үйүнө чейин узатып барууга даяр эле. Бирок кайсы бир күч аныбы же өзүнбү дагы да ыза кылууга батынбады. Амангелди күзгү жалбырактарын төгүп каржайып бараткан алма бактын түбүндө далайга чейин турду. Алма бак да анын сүйүүсүнө күбө болгонсуп, шаардын керемет кечиндеги жылдыздуу көчөнүн жээгинде Амангелдини жалгызсыратпай, ойлуу тунжурайт. Кантсе да Амангелдиге бул ирет тагдыр жүзүн бургансыды. Алыстан көксөп келип, кол жеткис бийиктиктеги жылдызга курулай кол сермегенсип жүрдү эле, минтип таанышам дегени менен да таанышты. Кеткенчекти дагы да жолугар. Анан Амангелди өткөндө август айында алма бактын бутагына август деп жазганынын астына туштап, эми ноябрь 1990 деп оюп жазды да, алма багы менен досундай кош айтышып, чоң көчө жака бурулду. Берметтин эгиз кыздары экөө тең жаш кайыңдай толукшуп, жылдыздуу, аттары да, өзүлөрү да коёндой окшош. Улуусу Назимкан, кичүүсү Назилкан. Коёндой окшош эгиз кыздарын Бермет өзү да биринен экинчисин зорго ажыратат. Жерге түшкөндө белгиси бар экен деп шыбырапмын. Үнүм да чыкпайт деп азыр да күлүп калат. Белгиси ушул. Назилкандын оң капталында бармак басымдай калы бар. Бирок бул эки кыз атасыз чоңоюшту. Атасы да, апасы да
бапыраган Айкөл апа, сүйкүмдүү, мээрман аял Бермет болду. Кыз көргөн күйөөсү Берметтин 2 ай боюнда барында таштап кеткен. Себеби анын тубаса жүрөк оорусунан улам баш кошкондон кийин 5 жыл бою балалуу болушкан эмес. Ошондон улам күйөөсү бажырайган толмоч аялынан жатыркап жүрүп, акыры башка менен кетип калган. Анысынан да балалуу боло албаганын, шаардын четинде бир айылда жашаарын, Бермет эгиз кыздуу болгонун, кыздары чоңоюп калганын, бирок да алигиче кайра күйөөгө тие электигин угуп, кайра келем деп жүргөнүн укса да эмне дээрин, келсе эмне кылаарын биле албай бушайманга батып жүрдү. Бирок кийинки аялы ажырашууга макул болбой койгон имиш. Кыздары 1-класска окууга киргенде кечирим сурап бир келген. Бирок Бермет: "Мен сени менен да далай азапка түшкөн элем. Эми сен өзүң түш. Кыздарым чоңоюп калды. Мурда келсең болмок. Эми өзүм эле багып алам. Чоңоюшса булардын арты менен күн көрөрмүн. Күнөөңдү сезгениң үчүн сени кечирем да. Түбөлүк сенин шыңга бойлуу, ак куба жигит кезиңди элестетип, азаптуу өмүр өткөрөм. Кош, экинчи келбе" деп бир күн да түнөтпөй узатып жиберген. Ошол жыл кандай гана азаптуу болгон. Андан бери мына 10 жаз өтүп, кыздары 18ге чыгып, "Мени карачы" деп 10 гүлү тең башайы гүлдөй ачып, бажырайып турушкан чагы. Бермет өткөн азаптуу күндөрүн унутпай, эми кыздарынын турмушунан бактысын таап, жакшы жерден жай алышын, өзү көргөндүн бирин көрбөй таалайлуу болуусун гана тилеп жашап калган кези. Назимкан менен Назилкан да апасы дегенде ичкен ашын унутуп, жалгыз медери болгон бул апасынын жүрөк оорусунун кайталанбашын гана тилешип, кабагын кирдетишпей, көз караги менен тең айланышып, бөпөлөп келишет. Бул экөөнүн эс тарткандан берки адаты. Алар үчүн турмушунда акылчысы да, туткасы да, айы күнү бир гана апасы Бермети болсо болду. Бермет да жалгыз өзү кыздарын эч нерседен кем кылбай, адептүү, эстүү кылып тарбиялады. Ошондо да баары бир ата караанын тулкусун көрбөй, коңур үнүн укпай, карылуу колдорунун кажарын сезбей, муңайым, жалтаң болуп өсүшкөнүнө ичинен сызып келет. Ар убак кыздарына жуп-жуу менен апкөлчү буюмдар, кийимдер, кыздарын да өзүн да канчалык рахатка батырарын сезет Бермет. Ошон үчүн ал кыздары шоодурап өсүп келатканына жетине албай, аларга эмне керектигин аңдап билип, экөөнү тең бирдей татынакай жарашыктуусунан алганды сүйөт. Бермет кыздар үчүн колунан келгенин, мүмкүнчүлүгүнүн болгонунун баарын жумшап келет. Кыздарымды эч нерседен кем кылбайм, эч нерседен өксүтпөйм деп келет. Бул ирет Амангелдинин окуу курсу 2 аптага эле созулду. 2 апта көз ирмебей өтүп кетти. Айылга кетер акыркы күнү Амангелди Нази менен жолуккан баягы жерге куштай учуп жетип келди. Анын жалгыз караан тутканы баягы жалгыз түп алма багы. Дагы да ошол жерге келди. Ошол жерден гана жолугаарын билет ал Назисине. Ошол саатта, ошол жол менен үйүн көздөй өтөөрүн гана болжоп билет. Эми да ошол жерден Назиге жолугаарына үмүттөнүп, жолун күттү. Кечки жарыктар күйүп, көчө көгүлдүр кызгылт жарыкка нурданып баратат. Жол бою жарык. Арыта чоң көчө боюнда азык-түлүк сатуучу чоң дүкөн. Ошол тараптан чоктой кызыл көйнөкчөн бир кыз келатты. Назиге окшоштуруп алдын тосо чыкты. Амангелди. Ошол өзү. Нази, Нази, Нази. Кыз Амангелдиге умтула карап, көз ирмемге аярлай калды да, негедир сестене, кетенчиктей калды. Ооба, тааныды, деди оюнда Амангелди. Нази, мени тааныбай жатасыңбы?
Бул ирет аны сиз дебеди, өзүнө жакын сынтып сен деп чакырды. Кыз оңдойсуздана тааныбагансып жүзүн үйрүдү. Амангелди чечкиндүүлүк менен кызга жакындады да салам берип колун сунду. Саламатсыңбы, Назинтай? Бул мен Амангелдимин. Жакшы, саламатчылык, деди кыз уялыңкы күбүрөп. Ден соолуктарың кандай? Деп колун кое бербей сурады жигит. Дурус. Үйгө баратасыңбы? Ооба. Сабагыңдан кеч чыктыңбы? Ооба. Кыз аны тааныбай бүшүркөп турса да, таанышындай сезип, бирок кайдан көргөнүн биле албаса да, анысын жашырып, жигиттин суроолоруна чечкиндүү жооп берип жатты. Мен Улуттук университетте сырттан окуйм, 1-курсунда. Быйыл эле өттүм, деди дагы эле кыздын колун кое бербей. Кыз канчалык колун тартса да, ал кое бергиси келбеди. Кыз бир нерсени эске салды. Мен сизди эң биринчи кайдан көрдүм десем, ооба, жайында көргөм. Таанып калыпмын. Экөө эми жай гана кадам шилтеп алдыга басышты. Жүрү, узатып коеюн. Кайсы көчөдө турасың? Балтика көчөсүндө. Биерде эле. Тим эле коюңуз, өзүм эле, деди тартынчыктап кыз. Жигит болбоду. Жок, мен деле жакын жердемин. Жолубуз бир. Узатып коюп, андан ары кетем. Кыз макул көргөнсүп унчукпай калды. Сөздү Амангелди кайра улантты. Канчанчы үйдө жашайсың? 75-чи. Арабаевди окусаң керек, деди Амангелди, билген киши болуп. Ооба, деди кыз. Арабаевди. Кайсы курсуна келип калдың? 1-чи эле. Мен дагы быйыл жаңы өттүм да. Өгүн ушул жерден тааныбай койдуң го? Балким, деди кыз ийинин куушуруп. Мен ошол жайындагы бойдон сени унутпай койдум, Нази. Менин атымды кайдан билип алдыңыз? Деп сурайын деп сурай албай калды кыз. Мен, Нази тунжурай калды. Эмнегедир шашкан да жок. Амангелди маанилүү сөз айта тургандай же андан бир нерсе күткөндөй аярлап турду. Амангелди бүтүндөй көкүрөк дартын дал ушундан пайдаланып айтып калды. Мен сени ошол жайдагы боюнча унута албай, кайрадан таба да албай, алыста сени эстеп кусаландым, сагындым, Нази. Кантип эле? Демиш болду кыз жер карап. Чын эле, Назитай, ишенбей турасыңбы? Сөзүмө ушул жылдыздуу кеч күбө болсун. Назиге бул ирет тагдыры өзү жолукту. Ал да бир кезде бир көз ирмемде көрүнүп, ошол бойдон жок болгон кумар көз жигитти эмнегедир унута албай, ким болду экен, кандай адам болду экен деп жүргөн тилеги жана да жылт эте калчу үмүтү ушинтип өзү издеп келип отурбайбы? Бул анын сезим отун дүрт эттире жандырып, тулку боюн жылуу, жагымдуу бир илеп каптап баратты. Мен кетейин, деди анан ал эсине эми келгенсип, тегерегин элеңдей карап. Үйгө барайын, кечиксем апам күтө берет. Бара кой, Назитай, мен сени күтөм. Качан? Деген муңайым суроолуу карады кыз. Дайыма күтөм, алтын айым. Амангелди кубанычына эркеп ыйлап жиберчүдөй араң турду. Нази оозуна келгенин айта салды. Дем алыш күнү. Ушул маалда, жанагы жерден. Жанагы алманын жанынан. Макул? Амангелди кыздын колун кое берип, ал узай бергенде эси оогондой шалдырай түштү. Кыз алыстап баратты. Айлана эчак көз байлана караңгы түшүп калганын эми туйду Амангелди. Баятадан Нази менен турганда анын жүзүнөн чачыраган, эч кимге билинбеген керемет нур бул кечти жарыкка бөлөп турган белем, ал кеткен соң айлананы бат эле караңгы басып калгансыды. Ошондо гана Назини эмне үчүн үйүнө чейин узатып барбаганга өкүнүп, бир чети өзүнүн ушунчалык осолдугунан уялып, артына бурулду. Назилкан үйгө жете бергенде эжеси Назим алдынан тосо чыкты. Барсыңбы деги? Деди ал күйүмдүү. Назилкан айыбын эжеси сезип жаткансып кымырылды.
Эжеси мындан 1 ай мурда Чаламандын чак түшүндө эле бир айылдык жүдөгөн жигит колунан кармап алып кое бербей тамаша чалганын эстеп, ошондон улам сиңдисине «Караңгыда абайлап жүр» деп айткысы келген. Бирок ошол жазы маңдай жадыраган жигит айылдык жүдөгөн жигит эмей эле негедир кес-кес оюна түшө бергенинен улам ал тууралуу сиңдисине айтып да бергиси келип жүргөн. Нази эжесинин артынан баратып, эмелеги болуп өткөн окуяны башынан аягына чейин кайра элестетип, бул жөнүндө жатканда айтып бергиси келди. Бирок эмитеден жигит дегенде эмне кыласың? Андан көрөкчө сабагыңды дурустап окугун деп жемелеп кое тургансып туюлду. Ошентти да жүрөгү элеп-желеп түрсүлдөй согуп улутунуп алды. Бирок эмнегедир ал жигит өзүнүн ысмын каяктан билип алганына түшүнбөй, кандай болсо да өткүр жигит экен деп жөн гана ойлоп койду. Түн да кирди. Алар күндөгүдөй эле өзүлөрүнүн чакан бөлмөсүнө уктоого жатышты. Нази дала ирет камданып, айтар сөзүн белеңдеп, жанакы өткүр жигит жөнүндө эжесине айтып бергиси келди. Бирок айтууга эрки жетпеди. А Назим болсо айылдык бейтааныш кумар көз жигит эсине кайта түшүп, ал ким болду экен? Мени мурда кайдан көрдү экен? Деп ойлоп жатып, көшүлүп уктап кетти. Шаары калып, шаары менен кошо кумар көз Назиси калып, Амангелди айылына келди. Нази менен жолуккан аз күндөр анын бүтпөс жомогу болду. Көз алдына тартылган кино тасмасы сымал көргөн бакканы ошол болду да калды. Баягыдай эле мектебинде мугалимдик кылмай. Ага кошулташыл айылдагы түйшүктүү көр оокат менен алектенет. Жашы 25-ке келип калган жигит карыган энесине жүгүн артпай көнмөгү жакшы эмеспи? Атасы болсо да бир жөн эле го. Дагы да жакшы, карындаштары бар. Энесине көмөк берген ошолор. Кир когун, идиш аягын жууп берип, кыйналганын билгизишпейт. Малдын түйшүгүн айт. Жем чөбүн убагында салып, ат бакмай, жандыктарды адырга айдап, кесүүгө эл менен бирге чыкмай. Энесинин бар болгон ою ушул уулун жайлуу жерден үйлөнсөм деген тилеги менен жашап келет. Ал үчүн айылдагы кыздардын кимиси ылайыктуу деп, ар кимисин көз элегинен өткөрөт. Буга кошумчадагы бир мындай иш болду. Айылдын мектебине бир чет тилчи кыз мугалимдикке келген экен. Апасынын көзү ушул кызга түшүп калбаспы? Байкап баксам ылайыктуу эле го. Өзүң деле жалгыз кокулой жүрүп жүдөп бүттүң, балам, деди бир ирет Аманды кепке тартып, кечки чайды ичип отурганда. Дейле Аман менен мындай темада сүйлөшүү кыйынга турарын апасы жакшы түшүнүп калган. Ошентсе да бул ирет ылайыгын таап сөз баштады. Мен анын жаман кыз экенин билгеним жок. Сыртынан жакшы эле, демиш болду Амангелди. Кечке чогуу иштейсиң, сырын деле билип калгандырсың. Директоруңа айтсам, жакшы кыз экен, алып калгыла, айылга чет тилчи мугалим деле керек, дейт. Демек, айылга чет тилчи мугалим керек болгондугу үчүн мен чет тилчи мугалимге үйлөнүм керек тура. Силердин оюңарча. Уулуна бул сөзү жакпай калганын туйган апасы эмне дээрин билбей мукуп калды. Башкаң болсо айтпайсыңбы? Оюңду бөлүшпөйсүңбү? Мен кеңешейин деп жатпаймынбы, балам, деди уулунун көңүлүн улап. Амангелди чай ичишер эмес, бир акын айтмакчы, ой ичишер достору жок. Ичине каткан махабат дартын эч кимге бөлүшө албай, ичине катып келет. Ичинен эзилип жүргөнүн кимге айтат? Азапка салган арманын кимге бөлүшөт? Апасы аны түшүнбөйт. Түшүнгөндө да алигиче ал кыздын ким же кандай кыз экенин данистелеп көрбөй, сырын тартып, турмуш тууралуу оюн билбей туруп, мени сүйгөн кызым бар, ошону алам деп айтыш, бир болгондо акыл эстүү адамга ылайыксыз болуп калаарын туят Амангелди. Макул, айтайын, капа болбойсузбу? Деди колундагы чай чынысын тегеретип карап отуруп. Апасы уулунун сөзүнөн бир нерсе күтө кулагын түрдү. Айта кой, мен сенден бир жакшы кеп угайын деп жатпаймынбы? Шаарда бир кызым бар.
дегенде башын ийкеп алып анан суроо салды. Окуйбу? Ооба. Кайда окуйт? Арабаевде, 2-курста быйыл. Дагы да 3 жыл окуйт тура. Уулунун сөзү анча жакпай калгандай болду апасына. Дагы да 3 жыл окуса, уулум дагы да 3 жыл күтөт тура деген эле бул. Ооба. Мугалимдикке окуйт бекен? Ооба. Кайсы боюнча мугалим болот экен? География. Бул сөзү да апасына жакпай каларын ойлоп, Амангелди оозу бош унчукту. Айткандай эле болду. Иманкан агайың саатынан бербейт балам, деди мектепте иштеген бир географ мугалимдин сөзүн эстеп. Ооба, Иманкан агайынын ошентип айткан сөзү бар. Мен пенсияга чыкмайынча эч кимге саат бербейм, убара болуп географияга окубайлы койгула, деп өзүнүн эле окуучусуна саат бербей чыркырашканы бар. Апасынын ою менен тиги мугалимдин сөзү бир чыкканына Амангелди бырс күлдү да минтти. Апа, туу элек уйдун уузун талашпайлычы. Иши кылса бир кыз бар, буйруганын көрөрбүз. Өзүм айтам кийин. Апасы уулунун бул сөзүнө аргасыз муюду. Аман өзүнүн бөлмөсүнө кирди да узатасынан жатып алып китеп окууга кирди. Ал төшөгүнүн башында ачылуу жаткан Джек Лондондун Мартин Идени болчу. Амангелди өзүн Мартин Иденге теңеп, айрым осулдуктарын ушул китеп менен жеңүүнү ойлоп алган. Оюна келгенин кылган эркиндиги адамдын баа жеткис байлыгы эмес. Эгер ошондой болсо, ал бар болгону анын айвандыгын айгинелейт, деди анан уйкусу келген соң китепти жаап жатып. Бул бүтүм Амангелдинин көкүрөгүнөн кетпеген, көңүлүн уялаган ой баласы болуп калган. Жүрөгү эргип, сыр чечише албаган, күнүмдүк сайран менен күн кечиришкен айылдык досторунан четтеп, рухий жетимсирөө басынткан Амангелдинин үйлөнүү проблемасын чечүүсү оңойго турбайт го. Ал досторунча күн алыс кече менен тойдо арак пиво менен кыздар менен кечтерин өткөргүсү келбеди. Көпөлөкчө кыз тандап, көрүнгөндү жандап, байлыгына карап үйлөнүүнү да каалаган жок. Ал өзүнүн көңүлү көксөгөн идеалын издеди. Назини акылы менен туйду, жүрөгү менен сезди, денеси менен каалады. Балким чыныгы махаббаттыр деген ушулдур, деди миң толгондо. Апамдын тилегиндей келин таап беришим керек. Ал менен үйлөнүүм, алдыдагы өмүрүмдүн кандай башталып, кандай өтөрүн айгинелейт, деп төлгө кылгысы келди. Түшүктүү кыш акырындап өтүп жатты. Амангелди Назиси менен кат алышып кабарлаша албады. Нази жөнөрүндө үйүнө кат жазбашын көп өтүнгөн. Ошол үчүн анын үйүнө кат жибере албады. Андай болгон соң Назинин жүрөгү биротоло меники дей алабы Амангелди же анта албайбы, бул учу көрүнбөгөн туннелде бараткандай же жээги билинбеген океанда сүзүп бараткандай болчу. Аны кооптондурган нерсе да ушул белгисиздик эле. Белгисиздиктен өтөр коркунучтуу эч нерсе жок, дейт оюнда ал. Баягы боюнча жолукпай койсо да бир жөн эле. Жолукканда да бой салып сүйлөшпөй койсо да, ой салып көңүл улап койбосо да бир жөн эле. Эми баарына кайыл болоюн, эмки барганда баарын чечейин. Ошентип жүргөндө жаз чыгып май айы келди. Окуу жылы аяктап, кайтадан жазгы сессияга барар күн да жакын калды. Июнь айынын гүлгө оронгон кечтери келип жетти. Амангелди кайтадан ашыгып, сүйүү зар мекени Бишкегине жөнөдү. Ошол сүйүү зар мекенинен өз тагдырын чындап тапмакка жүрөгү алып учуп келатты. Назисинин алдына алтындай төгүлгүсү келип, не бир бермет сөздөрүн арнап, эгерде чын сүйсө, көңүлүндө баккан кыялдарындай эркелетип, өмүр бою өзүнөн бийик көтөрүп өтчүдөй болуп, өзүн окуп бүт элек керемет сүйүү романынын башкы каарманындай сезип, кийинки барагында эмне жазылганын билүүгө ашыккандай ашыгып келатты. Сулуу, акылдуу, жакшы кыздар сен үйлөнгөндөн кийин жолугат, же сен үйлөнбөй калган кыздар кандай гана сулуу, акылдуу деп курсташы Кубаныч айтмакчы,
Миң калчап бир чечип, сулуусу менен акылдуусун тандап сүйүп үйлөн. Же үйлөнгөндөн кийин ар кимге көз артып, тиги сулуу экен, аялым андай эмес деп ниет пээлиңди бузбашың керек деп өзүнүн жан дүйнөсүнүн программасын түзүп жаткандай. Шаарына келген күнүнүн эртеси эле Амангелди баягы өзүн бактыга батырганда, азапка салганда алма дарагынын жанынан Назисин күттү. Эч болбосо дүкөнгө келер деп күттү. Бир кезде гүлдүү кооз баштык кармаган Нази бурулуштан көрүндү. Көктөн самаганына жерден жолукту. Кыз дагы Амангелдини көрө сала, аны көптөн бери күтүп жүргөндөй, сагынып калгандай ашыгып келатты. Айылыңарга кат барбаганы, телефон жоктугу кызык экен, деди амандашып, ал акыбал сурашкан соң таң калганын билдирип Нази. Ошондой, райондун борборунан кыйла алыс жердебиз. Күзүндө кар жаап, ашуулар бекийт да, ошол боюнча апрелде жол ачылат. Машина каттабайт. Эшикке чыксам таш көрүнөт, үйгө кирсем казандагы аш көрүнөт болуп жашай береби элиңер, деди айткан сөзүнө өзү бырс күлгөн Нази. Айыла жок, ошондой десе да, дебесе да болот, деп Амангелди уялганынан эмне дээрин билбей жер карады. Андан башка деле иш толуп жатат. Мисалы, башканы коелу, сиз кышы бою эмне кылдыңыз? Менби? Мен чынымды айтайынбы? Амангелди чындап эле көкүрөгүндөгү уюган сөздөрүн айтып алгысы келди. Айтсаңыз? Кыз дагы анын көңүлүндөгү бар чындыгын уккусу келген шекилдүү. Мен кышы бою жалгыз сени гана ойлоп чыктым. Сени сагындым, Нази. Коюңузчу, башка эч нерсе кылбай эле. Ооба, экөөбүз эки жактабыз, алыстабыз. Айда жылда бир жолугабыз. Сени билбейм, Нази. Менин сенден башка, апамдан башка эч кимим жок. Экөө тунжурап ойлуу, Чүйүп проспектисин бойлоп басып жүрүштү. Бир кезде гана Амангелди баягы үзүлгөн сөзүн улады. Сенден башка эч кимим жок дегеним, мен мына быйыл 25ке келдим. Ушул кезге чейин сенчелик жакын көргөн кызым болгон эмес. Кантип эле? Мен сени алдагым келбейт, Нази. Сен мага ишенгин, ишенишпей сүйлөшкөн сөздөр талаага кеткен жел, деди жигит улутуна. Мен сизге ишенем, бирок өзүңүз айткандай айылыңыз алыста экен. Оорулуу апабыз бар. Биз эки эле кызбыз. Караганыбыз эле ошол. Биз аны таштап эч качан эч жака алыска кете албаспыз. Амангелди кыздын суроолук сөзүн жоопсуз калтырды. Мен дагы жалгыз карыган апамды калтырып эч жака эч качан кете албаймын, деп турду оюнда. Анын бул оюн түшүнүп тургандай, андай болсо мен дагы эмне дешти билбейм, деп оюн жыйынтыктагысы келди Нази. Бирок бул оюн сыртка чыгара айта албады. Амангелди дагы ошондой эле бүтүмгө келип турду. Бирок баары бир экөөнү жипсиз байлаган, көзгө көрүнбөгөн, сүйүүнүн үзүлбөс жиби бар экенин билип калышты экөө тең. Экөө бирин-бири таштап кете алышпай, көпкө үн сөзсүз көчө кыдырып жүрүштү. Бир кезде гана мени күтүп калышты. Мен дүкөнгө барышым керек, деди Нази шашып. Ошентти да, кетейин, деди кыз. Амангелди башын үнсүз ийкеди. Эмки дем алыш күнү саат 5те ушул жерден жолугушалы, Назитай. Мен сени ушул жерден күтөм, деди Амангелди баягы алманын түбүндө кызды узатып жатып. Ооба, бул өзүнүн Назиси эле. Кыздын ою Амангелдиге белгилүү болду сыягы. Байкашында кыз да аны сүйүп калган шекилдүү. Өзүнө тете сүйүүсүз сүйүү болбойт. Сүйгөнүң өзүңдү да сүйсө кандай бакыт, деп алды жигит кылчайып артын бир карап алып. Анан көчөлөп кечке жүрдү да, көз байланганда гана батирине кайтты. Күндөгүдөй эмес, Амангелди жүзү толукшуп, сүйүүгө мас, абдан бактылуу эле. Эми бул сүйүү бактысы узак болсо экен. Ошондо гана сүйүү кумары көркүнө чыгып, адам дегенин тагдырына ыраазы боло көшүп эс алат.
Кыз таалайы, жигит бактысы ошондо ачылат. Үй бүлө бактысы сүйүү бактысынын уландысы. Ал сүйүү бактысынан улуу да жана бийик да. Бардык азап тозоктуу күндөр артта калды. Мындан аркы күндөр бактылуу күндөр болор, деп ойлоп жатты Амангелди. Мен өзүмдүн Назитайымды сөзсүз бактылуу кылам. Мен аны колума алды элеп гана эркелетип жүрөм. Менин апакайым Нази көз алдына эмки жолугу элестеп отуруп, кечки тамагын жалгыз ичти, анан жатууга камынды. Уйкуга көчүлүп баратканда апасы элестеди. Апасы Сагдагүлдүн: "Алтын балам, мынча көгөрүп алдың. Өзүңдү да, бизди да азапка салбагыдай болуп үйлөнсөң экен. Буга чейинки өмүрүм бир тең, эмки алдыдагы азын оолак калган өмүрүм бир тең балам" деген мээрман сөздөрү кулагына угулуп жатты. "Мен сага айттым эле го, апаке. Мен сени эч качан өкүткө калтырбайм. Бардыгы өзүң айткандай болот. Мен сени татынакай, акылдуу, эстүү келиндүү кылам. Бир азга гана чыдап турсаң болду. Мени алигиче эле бала бойдон деп ойлобочу. Мен деле бир нерсени түшүнөм го, апакем менин." Кыздарынын келечеги жөнүндө ой. Алар минтип тал чыбыктай суйсалып, кыргоолдой кылактап, эл көзүнө көрүнө баштаганы күн санап жүрөгүн ээлеп алды. Алар кандай жигит менен сүйлөшөт, кандай жерге туш болуп, кандай жашайт деген ойду ойлогондо тынч ала албай кетет. Ошондуктан кез-кези өзүн бушайман кылган түйүндөр туурасында чечилип сүйлөшүүгө, чындыкты айтууга кыздарын мажбур кылганга чейин барат. Ал гана эмес, өзүлөрүн да бири-биринен сыр жашырып, оолактабай мамиле жасашын көп эскертет. Бир ирет ушул түйүндөр туурасында сүйлөшүп отуруп, алар жөнүндө эмне үчүн айткысы келгенин, бул маселелерди алдын ала кеңешип чечүүнүн зарылдыгын түшүндүрүп, бала кезинен эмне үчүн жетим өскөндүгүн, атасы неге аларды таштап кеткендигин, кийин кечирим сурап келгенинде өзү эмне себептен оң карап сүйлөшпөй койгонун айтып, өзүңдү чыныгы берилип сүйбөгөн адамга дал басуруп, жеңил ойлуулукка баруунун арты кандай өкүнүч менен аяктаарын түшүнүп алгыла, деп узак жомок кылат Бермет кыздарына. Мен кетирген катачылыктарды эми силер кайталабагыла, деп эскертет. Бермет кыздарын түбөлүк кыз бойдон өтпөстүгүн, аз убакыттан кийин эне болорун ар дайым айтып келет. Кыз деген бул баарыдан мурда аял заты, дейт ал кыздарына. Анын мойнуна тагдырдын далай бактылуу да, далай оор да үлүшү артылган. Назимкан менен Назилкан апасынын жогорудагыдай кеңештерин күн да, түн да эстеринен чыгарышкан жок. Назим да, Назил дагы таанышкан жигиттери жөнүндө сырдашып, көңүл жибиткен жана көңүл өйгөн нерселерин айтып бергилери, сырдашкылары келишет. Бирок алар экөө тең өң тааныштыктын аягына жетип, чыныгы сүйүктүү адамы болмоюнча, ортодо ишенич орногончо айтпай чымырканып чыдоого өтүшкөн. Бул да жакшы да. Кең шаарда аларга көз артпаган же сөз айтпаган эч ким жок дейсиңерби? Ким билет, алардын ичинен турмуштан жүрөгү менен сүйгөн адамын табыш жана ага ишенип өмүрүн арноо үчүн далай узак, далай татаал жолду басып өтүүлөрү керектир. Сүйүү жолу бирөө гана, ал жол узак жана татаал, дейт Назимкан окуган китебиндеги каармандын сөзүн эстеп. Ошол күнү Назилкан дүкөнгө кеткен боюнча кеч келди. Үйдө Назим апасы экөө аны кечки тамакты ичишпей күтүп отурушту. Назил үйгө келгенде эжеси менен апасын көрүп, жүзү албырып, жүрөгү көөдөнүн кере-кере тээп, сөз таба албай аптыга түштү. "Мээнетиң болоюн, кайда жүрөсүң?" Назилкан сөз таба албай же калпты айта албай кийимин чечимиш болуп жообун кечиктирди. "Кыздар жолугуп калып, киного кирдик." "Кайсы фильмге?" деп чапчаң ынтызар сурады Назимкан. "Бакыт кушу." "Бакыт кушу? Жакшы бекен?"
иши кылса мага жакты. Жанына келип коомай отура калган кызын чекесинен сылады Бермет. Чекиң эмнеге ысык? Эч жериң ооруган жокпу? Жок, апа, жөн эле го. Апа, деп сиңдисин жайдары тамашага чалды Назим. Мунуң бүгүн соо эмеспи деп турам. Соо болбогондо эмне ичип келди дейсиңерби? Нааразы үн катты. Көзүнүн кыйыгы менен эжесине караган Назил. Чүш балам, эжесине антип айтпайт. Назил эжесинин сөзүнө териккен деле жок. Мунуң киного кыздар менен эмес эле карасаң, апа, көз карашы сүйкүмдүү, татынакай, бактылуу бажырайып турушун, жигитине жолуккан го, деди жайдары тамаша сөзүн улантып. Бермет апа улуу кызынын ачык мүнөз, шоктугуна кей, кичүүсүн мээримдүү күлө багып, чуркап келдиңби? Деди чачынан аяр сылап ойлуу. Чачың да жанып кетиптир. Өрүп алчы, бара кой. Назилкан тамагын шаша ичип, ашканага, Назим өзүнүн бөлмөсүнө кетти. Бермет ойлуу калды. Кыздарым ак кайыңдай шоодурап өсүп келатышат. Баранду даракка катуу бороон дейт. Биринчи бороонго туруштук берип, шактарынан ажырабай, кейикчел апаңарга көлөкө болсоңор экен, садагаларым. Башка эмне деп айталам?